Кыргыз элинин мындай ак сөөк, изденген, кезинде өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түптөгөн манас эпосунда деле айтылат эмеспи? 40 уру кыргыз чогулду дейт да. Ошону ичи айтып аткандан айтат да. Өзбектерден Абдыл да келди, түрктөрдөн Дамбыл да келди дейт. Ичкиликтен Үрбү келди дейт. Казактардан Эргөкчө келди. Демек түрк тилдүү улуттардын бар Алтыгүл Афган ханы Акон хандан бери айтылат да. Демек ошолордун башын бириктирген, башчы боло алган улуу мындай ариц, ак сөөк улут катары менен башка улутты таарынткым келген жок. Баалуулуктарына маани берип атам. Биз медициналык, генетикалык, адамдын анатомиясы, психологиясы деген нерсени, психология деген терминди билбей туруп эле билген экенбиз. Ошондуктан эркек, мисалы, келин баягы мыйзам боюнча эмес, моралдык кодекс боюнча, кыргыздын салты боюнча, динибиз боюнча ыйбаагылуу жана урматтуу болгондуктан кайын журтунда жүргөндө сен жата бер, сен уктай бер десе дагы биринчи баланы төрөгөндө көңүлдөгүдөй мындай 40 күн жата албай калышы мүмкүн. А муну эненин мындай укугун тебелөө башка эмес, ошол жактан барып үйрөнүп, эмне биз баарыбыз эне болуп төрөлдүк беле, биз билбейбиз да, үйрөнөбүз. Анан ошону кайненесинен туура эмес айтып алсам кандай болот экен дебесин деп, энени эне болууну энеден үйрөнүп келсин деп, жеңилдик катары кам көрүү. Биринчи жолу төрөгөндө бели туура бекиген. Эми 40 күндө болжолдуу ордуна келет, бирок 6 айда калыптанып бүтөт. Эми төрөгөндө ошол адамдан адам чыгыш үчүн сөөк, бүтүндөй сөөк өзгөрүүгө учурайт да, жумшайт, ордулар алмашат. Ошону ордуна келсин дейт биринчиден. Экинчиден, балдардын биринчи баланын акысына экинчи баласы кирип калбас үчүн балдардын аралыгы үй бүлөнү пландаштыруу 2 жылдан болсун дейт. Бул өңүттөн алып караганда деле 40-ын аял кишинин энесиникинде биринчисин чыгарганы туура. Үчүнчүдөн, баягы жакшы психологиялык жактан мындай корголгон, эне болгон ушундай экен, коркпой эле коюш керек экен, мындай деп өзүн жоготпой көп нерсени билип алыш үчүн жана бир ошо 40 күндүн аралыгында жакшы бекип, денеси, сөөгү бошоп турган аял кийин бир өмүр бою кайра эне болууга, кайра балага кам көрүүгө медициналык жактан зарыл болот. Туура жылуу жатыш керек, тишин суук албаш керек деп айтылат. Антип эле үлпүлдөп эле бер жакта боло берүү туура эмес болушу мүмкүн. Кыргыздын тажрыйбасында биринчисин сөзсүз 40-ында, эми эне атасы болсо, шарты болсо. Экинчисин анча-мынча, анан калганын өзүнүн үйүндө эле бекит. Себеби батышып калат кайын журт менен, күйөөсү менен түшүнүшүп калат. Бул тажрыйбаны билет, аял киши өзүн өзү деле беките алат, апасындай кылып белин беките алат. Ошондуктан биринчисин милдеттүү түрдө, экинчилердин анча-мынчасы андан кийин үйүндө эле бекишет. Мен ушуну туура деп эсептейм, жана эненикине жөнөтүүнү колдойм. Мен келиндүү болсам дагы белим бекиткенге, ошол эне болууну үйрөткөнгө, ал үчүн психологиялык травма. Кече өзү бала эле, бүгүн бүтүндөй эркиндигин бирөөгө бериш керек, эмне кылышты билбей аткан болсо. Бөөгөн 1000 жолу жардам берсин сиңдисине. Бирок өзүнө түздөн жоопкерчилик берилгенден эне болуу кубаныч менен катар стресс. Ошону энеси мээрим берүүчүлүк, кечирүүчүлүк, түшүндүрүүчүлүк, кээде бир колуна камчы менен ушу кантип болсун, уктасаң бала ыйлап калбайбы? Ушинтип калып анан баланы думчуктуруп койсоң эмне болот? Деп кээде үйрөнүп кетесиң, баарыбыз эле ушинткенбиз деп конфети менен үйрөтүп келсе деп апасыныкына барышын каалайт элем. Эгерде кызым төрөсө, мен мүмкүнчүлүк берсеңер 40 күн багып берейин деп сурайт элем. Мени дагы ошентип апам 40-ын чыгарган, кайненем с удовольствием барып жеткирип келген. Балам билем, бул кыйын нерсе.